Менің бірінші сұрауымда, о сыйлыққа беріле тұрған құралдарды кімдер бере алады бұны? Ким тарабынан? Жооп берсем болобу? Ооба. Ошо президент тарабынан, Жогорку Кеңеш, анан өкмөт тарабынан. Министр тарабынанчы? Жок, болбойт. Мурда министр тарабынан да берилет эле да ошого, э? Мурун ошондой ирет болгон. Азыр бүгүнкү күндө 3 эле. Анда айтсаңыз, ушул кайсы мыйзам негизинде берилет? Мыйзамда көрсөтүлгөнбү? Курал жөнүндө мыйзам негизинде берилет ошо. Негизинде берилет, э? Анда мен сунушумда ушул балким ушул экинчи окууда ушул мыйзамга дагы ушуну жок эле кылып койсок. Эмне себептен? Эми себеби сыйга дагы ушундай курал берген бул туура эмес нерсе да булчу. Бергенде дагы ушул боевой тапанча берилет. Ошондуктан мен ушуну туура эмес көрөмүн. Себеби дегенде ошол сыйга берсин, мамлекеттик сыйлык берсин, акчалай сыйлык берсин, эгерде ошо татыктуу боло турган болсочу, же болбосо башка бир сыйларды көрсөтсүн. Ушул тапанча менен сыйлаганга бул туура эмес деген оюнду айтып келет да, бул туура эмес да.